эгерде азыр биз Орусиядан алыстап алсак, эртеңки күнү азыр Украинада болуп аткан нерсе бизге да келет. Агрессивдүү Орусиянын политикасы бүгүнкү күндө биз азыр Орто Азияда ушул Тажикстан аркылуу көрүп атабыз да. Президентибиз кечээ күнү нейтралитет десе, бүгүнкү күнү түндө бизге тажиктер кол салып атат да уже. Менин ой пикирим бул жакта ошол Орусияны жактырып жүргөн, Орусияны мактап жүргөн биздин жарандарга көздөрү ачылсын деп туруп айтып аткан ой пикирим да. Мына ушул акыркы 15 күндөн бери болуп жаткан окуяларга кандай баа бердиңиз? Эми биринчиден бардыгын айтып кете турганым, кээ бирлер мени тааныйт, блогер, жагандык активист катары. Андан кийин көбүнчө кишилер комментарийде сен нацист деп жазып атышат. Мен нацист эмесмин, мен мусулман катары национализмди жек көрөм. Бүгүнкү күндө Орусияда болуп аткан кырдаал боюнча мен 5 жылдан бери айтып келатам. Именно ошол Орусия жактан абдан ушул СНГдagi СССР убагында СССРдин мүчөсү болгон мамлекеттерге абдан чоң угроза бар да. Абдан чоң коркунуч бар. Эмне дегенде, булардын Орусиянын депутаттары ачык айкын бүгүнкү күндө чыгып Думадан сүйлөп атат. Казакстан боюнча, Кыргызстан боюнча, ошол эле Украина боюнча 2014-жылы сүйлөп баштаган сөздөр бар, 2008-жылы, 2010-жылы сүйлөгөн сөздөр бар, агрессивдүү түрдө сүйлөгөн сөздөр бар да. Ошол жакты басып алыш керек. Ал биздин жер азыр биз анализировать этип көрсөк, ошол эле Орусиянын депутаттары, министрлери ошондой агрессивдүү түрдө Орусиянын бүгүнкү күндө, Орусия мамлекетинин болгон бүгүнкү күндө агрессивдүү политикасын колдоп турат да. Ошол агрессивдүү политикасын булар СМИ аркылуу элге таркатып, бүгүнкү Украинада болуп аткан кырдаалды актап атышат да. Карапайым элге ушундай гипноз кылып койгон да. Жана кээ бирлер айтып кетет го. Бир адамга отуруп туруп 100 жолу сен койсуң десе, 101-чи жолу ме деп келет депчи. Бул ошондой да. Ошон үчүн мен дайыма айтып кетем. Биздеги Кыргызстанда болгон чет өлкөлүк СМИлердин бардыгын жабыш керек, же контролго алыш керек. Эмне дегенде бул пропаганда да. Бул курал. Биз бүгүнкү күндө мамлекет ошону түшүнүш керек. Кайсы мамлекеттен болбосун бизге коопсуздук жаралат да. Бүгүнкү күндөгү Орусиянын болуп аткан агрессивдүү политикасы бул русизм деп өз убагында Дудаев айтып кеткен, буну Немцов шовинизм деп айтып кеткен, империализм. Булар ушул менин оюм боюнча момундай да. Царский Россия менен СССРдин идеологиясын аралаштырып туруп, бүгүнкү күндө путинизм деген жаңы идеология пайда болду да. Бир жагын карасаң Сталинди макташат, бир жагын карасаң мындай дин жака упор кылышат да. Бул СССРдин идеологиясын алып туруп, Царский Россиянын идеологиясын аралаштырып туруп, бүгүнкү күндө бул өзүнүн агрессивдүү шовинисттик идеологиясын тумуп чыкты Путинчи. Бул абдан агрессивдүү политика. Бүгүнкү күндө булардын агрессивдүү сөздөрү бир гана ошол Прибалтика өлкөлөрүнө эмес, бул бир гана Украинага эмес, бүгүнкү күндө Орто Азияга келип атат да. Ошол сөздөр жетип атат. Эртең мына кечээ күнү Грузияга кол салды. Бүгүн Украинага кол салып атат. Суроо жаралат. Эртең кимге кол салат? Приднестровье, Молдова бар. Ал жакта конфликт чыгарайын деп атышат булар кайрадан. Ошондой эле Казакстан бар. Мына кечээ күнү эле бир 2 ай мурун Жириновский ооруп калды эле, анын ордуна Зюганов келип сүйлөп атат. Северный Казакстан бул Орусиянын территориясы. Биз ал жакка басып барыш керекпиз. Ал жерди кайтарыш керекпиз деп. Андан тышкары
башка депутаттар ачык айкын чыгып сүйлөп атат, казактардын жери жок, биз аны Казакстанга арендага бергенбиз депчи. Буну ким кандай түшүнөт? Мен агрессивдүү Орто Азиянын эгемендүүлүгүнө, Орто Азия мамлекеттеринин эгемендүүлүгүнө агрессивдүү түрдө кол салуу катары эле көрөм да. Биздин политиктер, биздин ушундай чоң жумушта иштеген биздин министрлер буну кандай оценка кылып атат, мен билбейм. Бирок менин личный оюм, мен жаһандык активист катары мен аны айтканды туура көрдүм да өз убагында. Бийликтин, мамлекеттин позициясы кандай болуш керек бул кырдаалда? Эми мен мындай өзүм эмоциональный киши катары катуу сөздөрдү айтыш мүмкүнмүн. Мындай кылыш керек, аны тигиндей кылыш керек деп, бирок эгерде мындай трезво карасак, бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин кечээкү кылган заявлениясы мен туура көрүп атам. Кыргызстан нейтралитетти кармаш керек. Эми бизге эки рычаг, чоң рычаг давления бар да. Бул Тажикстан, биздин эмигранттар. Ачык айкын эң биринчи 2021 жылы кырдаал болгондо тажиктер бизге кол салганда видео тартып эң биринчи мен чыгаргам. Тажиктердин артында Орусия турат деп. Ошол видео катуу тарап кеткен, ошол убакта эчке чалбай алгам. Ошол агрессивдүү Орусиянын политикасы бүгүнкү күндө биз азыр Орто Азияда ошол Тажикстан аркылуу көрүп атабыз да. Же Казакстан аркылуу да көрсөк болот. Биздин границалар жабылып. Таможенный союз дейбиз, ЕАЭС дейбиз. Бирок биздин товарлар элементарно ушул Казактын границасынан өтө албай жатат да. Казактын границасынан, чек арасынан өтүп барып туруп, Орусиянын границасына келип туруп, мына 2020 жылы 30 000 тонна товар Россиядан артка кайтып келди дейт да. Бул абдан страшный цифра да. 30 000 тонна. Бул бир фураң 20 тоннадан 40 тоннага чейин болсо, 30 000ди бөлүп койгула 20-га же 40-ка. Канча фура чыгат? Ошонун бардыгы ичинде продовольствие болсо, ичинде мындай скоро портящий продуктлар болсо, анын бардыгы жок болду. Эгерде кийим мындай ТНП болсо, балким кайтып келди. Кайтып келген товардын дорожный расходтору бар. Бузулуп кеткен товардын дорожный расходторунун үстүнө еще товардын расходу кетет да. Банкрот болду канча киши. Ошо Россиянын артынанчы. Бүгүнкү күндө Россияга ишенип, таможенный союз экенбиз, ЕС экенбиз деп туруп, биздикилер ишенип туруп болгон акчасын бизнесмендер ушинтип Россияга салып жиберсе, ал жактан тагы ороз кайтып келип атат. Биздин продукция болсо бузулуп жок болуп кетип атат да бүгүнкү күндө. Биздин экинчи рычаг давления бул эмигранттар. Биздин ажообуз президентибиз туура эмес бир шаг кылса эле, булар түзмө-түз 1-2 күн өтпөй эле биздин эмигранттарга кол салат да. Рейдтерди өткөрөт. Башкача айтса болбойт да. Сразу рейдтер башталат, жаңы справкалар пайда болот, бир лицензияны ойлоп табышат, дагы бир нерсени ойлоп табышат да. Моментально да. Моментально. Анан кийин мына бүгүн эле билинди, түндө биздин президентибиз кечээ нейтралитет десе, бүгүнкү күнү түндө бизге тажиктер кол салып атат да уже. То есть рычаг давления, мен совпаденияга ишенбейм да. Мен совпаденияга ишенбейм. Мына бүгүнкү күнү биздин президент чыгып туруп, биз нейтралитетти кармайбыз десе, силер эмне үчүн андайсыңар, эмне үчүн бизди колдобойсуңар деп туруп, Тажикстанды рычаг катары колдонуп, бизге кол салып атат бүгүнкү күндө. Бул бүгүн факт да. Буну эми жокко чыгарыш кыйын го дейм да. Президент мына кечээ нейтралдуу позицияны билдирди, бирок ага чейинки Путин менен болгон телефон сүйлөшүүдө биз эч кандай позицияны айтпасак деле, Кремль булар биз менен, булар биздин политиканы колдойт, биздин саясатты колдойт деп дүйнөгө жар салып салды. Манипуляция да. Булардын политикасы ушундай да, манипулирование.
Эми бир пример катары көргөзүп кетейин. Путин Азербайджанды кантип подставлять этти? Азербайжан президентин кандай подставлять этти? Украинага кол сала турган күнү, бул канча убакыт мурун даярдалган акт агрессии, канча ай мурун, жыл мурун даярдалган нерсени ошол күнгө встреча назначать этип койгон да заранее. Украинага кол салып туруп, ошол күнү болсо Илхам Алиев менен отуруп сүйлөшүп атат да. Подставлять этип атат. Азербайжан президентин бул подстава дейт да, кадимкидей. Биздин президенти деле ошентип подставлять этип койду да. Украина эмне кылды? Элчилигин бул жактан чакырып алды. Нота катарычы. Бул мен үчүн только подстава да. Булардын политикасы ушундай да, подлый да. Сизге дагы аябай көп чалгандар же жазгандар, сенин айыңнан биздин мигранттар жабыркап атат, биздин мигранттар сага окшогондордун айынан сенин айыңан эртең жумушсуз калат дегендер көп болсо керек. Биздин эмигранттарга айтып кетер сөзүм, айтып келип жүргөн сөзүм, мен физлицо. Мен официальный лицо эмесмин. Эгерде мен официальный лицо катары чыгып туруп, Орусияга каршы мына Орусия ушундай агрессивдүү политика жүргүзүп атат, туура эмес кылып атат, буну туура эмес кылды, тигини туура эмес кылды, мындай туура эмес кылды деп туруп мен айтып чыксам, ошондо менин сөзүмө булар реакция кылып туруп, биздин эмигранттарды кысымдыкка алса болот да. Бирок мен физлицо катары өзүмдүн ой пикиримди айтсам болот. Менин ой пикирим аларга мындай да, воздух да. Менин ой пикирим бул аларга эмес. Менин ой пикирим бул жакта ошол Орусияны жактырып жүргөн, Орусияны мактап жүргөн биздин жарандарга көздөрү ачылсын деп туруп айтып аткан ой пикирим да. Ишенбегиле, алар куулук кылып атат, бизди алдап кетет. Эртеңки күнү Орто Азияны оккупация кылайын деп атышат деген ой пикир да. Мына согуш болбосун, тынчтык болсун деп биздин кайсы бир жарандарыбыз орус элчилигинин астына деле өзүнүн позициясын билдирип чыкты. Бирок аларды да мындай силер тияктын эмесин колдойсуңар, тигиндей дегендер аябай көп болуп атат. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эми ким кайсы жактын позициясын колдоп атат деп эми Украина маселеси айтып кетсек, бизде көп кишилер туура эмес кабыл алып атат да. Эмне дегенде буларга Кремль информацияны ушундай туура эмес алып келди да астына. Алып келип туруп астына карама-каршылык кылып койду да. Бир жакта Россия, бул жакта НАТО деп элечи. Бүттү да. Эгерде биз Россия менен болбосок, анда биз НАТОны колдоп калабыз. Эгерде НАТО менен болбосок, биз биякты колдоп калабыз деп эле ушундай карама-каршылык менен эле көргөзүп атат да. Биз эң биринчи от чего мы должны отталкиваться? Эмнеден биринчи кадам ташташ керекпиз? Бул Украина эгемендүү мамлекет. Бул эң биринчиси да. Бул эгемендүү мамлекет. Бүгүнкү күнү мен ошол мифтин бардыгын азыр жокко чыгарганга аракет кылайын. Эмне дегенде Кремльдин биринчи мифи бул Украина НАТОга кирип кетип, анан кийин бизге кол салышы мүмкүн дейт. Ошол жактан ракета 4 мүнөттүн ичинде учуп барат дейт. Бирок Украинанын ар жагында Польша турбайбы? Польшадан балким 6 мүнөттүн ичинде учуп барат. 2 мүнөттүн ичинде тыйын эч кандай ПВОну развертывание кылганга сен успеть этпейсиң да. Же даяр болбосо, балким успеть этесиң. Даяр болбосо успеть этпейсиң. Там жарым саат убакыт кетет сенин ракеталарыңды көтөрүп, даярдап, там включить, выключить барын даярдаганга. Артында Польша турбайбы? НАТОга кирген. Бул чоң миф да. Украинага булар азыр атомный бомбасын коюп, Украина НАТОга кирсе, атомный бомбасын коюп салат, бүттү. Бизге агрессивдүү мамиле кылат дегенчи. Бул абдан чоң миф да. Украина эмне үчүн НАТОга качып атат? Ошону караш керекпиз да биз биринчи. Украина Орусия агрессивдүү политика кылган үчүн, эгерде Орусия агрессивдүү политика жүргүзбөсө, ал НАТОга качпайт эле. Кечөөнү Грузияга кол салды, ачык айкын да аны биз эми андай жок деп отурабызбы? Мына Абхазия менен Южный Осетияны басып алды. Грузиянын территориясы спорный территория. Бирок Грузиянын территориясы болчу. Чынбы? Чын. Басып алды, бүттү.
басып алып туруп признавать этип койду, бүттү деп койду да. Аны менен чогуу аны колдогон Сирия признавать этти. Эми бул келесолук да, жөн элечи. Башкача айта албайсың аны. Эми аны ошол ыплас ишти көрүп аткан бүгүнкү күндө Орусия, Украина агрессивдүү түрдө жүргүзүп аткан Орусиянын саясатын түшүнүп туруп, бул каяктан жардам издеш керек? Каяктан жардам издеш керек? Жанда НАТО турса, НАТОга жармашып атат да. Эгерде Орусия аларга каршы агрессивдүү политика жүргүзбөсө, эгерде Крымды басып албаса, ДНР, ЛНРди Луганск менен Донецкти басып албаса, тияка качат беле? Качпайт эле да. Эгерде жакшы мамиле өздөрү Орусия мамлекети бүгүнкү күндө ушул путинизм менен ооруган адамдар башка адамдарга жакшы мамиле кылса, башка мамлекеттерге адамгерчиликтүү жакшы мамиле кылса, мындай иш болбойт эле да. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, булар айтып атат, силер 8 жылдан бери Донецк менен Луганскты бомбить этип атканда каякта жүрдүңөр эле дейт да. Бир туугандар, Украина бул Кыргызстан эмес. Украина по вооружению 19-орунда турган. Аларда БУК, С-300, самолеты Су-25, штурмовик Су-25, МиГ-29 истребительдери бар, бомбалары бар. Каласы 6 сааттын ичинде Луганск менен Донецкти түздөп салмак да. Луганск менен Донецк дегенде кээ бирлер көрүп алып туруп, жана областты көрүп алат экен да. Глеген область. Бүгүнкү күндө Украинанын Путиндин требованиясы признать Луганск, Донецк как область, всю территорию отдать России деп атат да. Бирок Орусия жана ЛНР, ДНР деген бул 4-төн 1 бөлүгү да. Жана басып алган кичинекей 2 точка. Глеген 2 областтын ортосунда кичинекей 2 точка. Границага жакын жагында. 6 сааттын ичинде Украина кааласа, жер менен түздөп салмак. Жөн эле бомба менен элечи. Самолеттор менен учуп барып, бомба менен. Мирный жителдер жактан эч кандай жертва болбосун деп, алар ушул убакка чейин чоюп келген да. Балким Орусия артка барат. Балким ушул биздин жерди кайра бизге кайтарып берет деген надежда менен, ушул международный сообществонун жардамы менен булар ушул кырдаалды чечебиз деп ойлоп жүргөн үчүн биз бүгүнкү күнү көрүп атабыз, Украинада согушка даяр эмес болчу. Күткөн эмес да. Булар учение кылып атат, тигиндей кылып атат, мындай биз көрүп атпайлыбыз. Эч кандай окоптор жок. Окоптор кайсы жана ЛНР, ДНРдин чет жагында калган территорияларчы. Жолдор жабылган эмес, блокпосттор жок. Ачык эле, апачык жер. Согушка эч кандай даярдыгы жок нерсени эртең менен саат 5те келип эле бомбить этип эле неме менен салыштырып кетем. Буря в пустыне болгондо Америка Иракка кол салганда апачилерди радар көрүнбөсүн деп туруп, ылдый неме менен келип эле бомбить этип кеткен да. Булар жанагы К-52 вертолет менен келип эле кумурскадай киргенде эле ылдый учуп барып эле бүт баарын бомбить этип баштады да. Эртең менен саат 5те эч ким эч нерсени күткөн эмес. Кол салды бүгүнкү күндө. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, булар Украинанын бардыгын нацист деп салды да. Фашистский режим, именно ушуга болуп атпайбы? Наклончу. Фашистский режим кишинин бардыгын гипноз кылып салган да. Фашистский режим, фашист. Азыр орус жарандары менен интернетте жазышып атсаң, бардыгы эмне фашисттерди колдоп атасыңар, эмне фашисттерди токто, бир туган токто. Кел көрөлү, кечээ күнү мына шайлоо болду. Украинада шайлоо болду. Шайлоодо ким утту? Көрүп атасың. Националисттер канча процент алды? 2% алды. 2% алды. Сен 2% үчүн сен 40 миллион жаранды, Украина 40 миллион элин сен бүгүн бомбардировка кылып атасың да. Биринчи каналдан көргүзбөйт да, жана Харьковдун бомбардировкасы. Харьков жана Хиросима, Нагасаки болуп калды бүгүнкү күндөчү. Жок шаар. Херсон менен Харьковду түздөп салды жөн элечи. Кайсы шаар канчалык отпор берсе, ошончолук бүгүн Орусия барып эле жөн эле түздөп салды. Бул агрессия да, бул согуш дейт буну. Военный вторжение дейт буну.
Булар болсо военный операция. Кантип эгемендүү мамлекетке каршы сен военный операцияны жүргүзөсүң. Эгерде сенин территорияңа бир террористтер кирип келсе, сен аларга каршы военный операция жүргүзө. Бирок сен эгемендүү мамлекетке кирип баратасың. Буну международный сообществода военный вторжение дейт, бүттү, башкача андай сөз жок дейм да. Анан бирок мындай караганда Алмаз мырза, биздин экономикабыз мындай ошол эле Орусия менен биз стратегиялык партнер болгонбуз. Бүт баардык тарабыбыз ошол жактан көз каранды да. Анан мынтип айтып биз мамлекеттик деңгээлде өзүңүз деле айтып өттүңүз, кечээ президент нейтралдуу позицияны дагы бир жолу билдирсе, Тажикстан бүгүн кол салып атат түнү. Анан кандай кылышыбыз керек бул кырдаалда? Алдаш керек. Дипломатия. Дипломатия, восточная дипломатия, да. Сен жакшы деп мына дагы бир айтып кете турганым. Мына 3-4 күн болду. Мага неменин Ислам Каримовдун видеосун жиберип калышты. Өзбек тилинде. Ошол жерде көрсөм, Ислам Каримовго суроо берип атат да. Мына сиз мамлекетти жаап салдыңыз. Эсибизде бар да, Ислам Каримов азыр Мирзиёев границаларды ачып, бияк менен катташып, тияк менен катташып жүрөт. Бирок Ислам Каримов болгондо мамлекет жабык болчу. Суроо берип атат, сиз эмне үчүн мамлекетти ушундай жабык мамлекет кылып салдыңыз десе, айтып атат, бүгүнкү күнү дейт, Орусия мамлекетинин дейт бир фантазиясы бар экен дейт, кайрадан СССРди дейт, ушул Орто Азияга, Европанын жана Восточный Европага, Орто Азияга кайрадан СССРди экинчи жолу тургузгусу келип атат дейт да. Бирок мен айтып коеюн дейт да, бул эч качан болбойт дейт да. Өзбекстан эч качан дейт Россиянын составына кирбейт деп айтып атат ошол видеодо. Ошол убакта Ислам Каримов өзүнүн мамлекетин ошундай жабык мамлекет кылып салган себеби бул Орусия жактан болгон агрессияны түшүнүп туруп кылып салыптыр да. Биз эми эмне кыла алабыз? Айтып кетсем, Өзбекстан ОДКБ'нын мүчөсү болчу. Тихо, мирно чыгып кетип калды. Эч кандай последствиялар болгон жок. Ошондой өз бир моментти колдонуп, дипломатия түрүндө биз ушундай кылабыз деп туруп, ушул уюмдардан чыгыш керекпиз. Бүгүнкү күндө мына Таможенный союз бесполезный уюм. ЕС пайда бир гана биздин эмигранттарга. Бизде кээбирлер жана митингге чыгып алып туруп, силер эмне биздин 2 миллион эмигрантка ушундай неме, ал жакта 2 миллион эмигрант жок. Ал жакта биздин статистика боюнча 750 000 адам сыртта иштеп жүргөндөр. Алардын балким 650 000 же 700 000 дейли грубо Орусиянын территориясында. Алардын бир 40% бул Орусиянын жарандыгын алып алган да. Мага чалып калышат, жазып калышат, сүйлөшүп калабыз. Бир тууган ачык эле айтты да, Алмаз байке, мен дейт, биякта 8 жылдан бери дейт да. Мен өзүмдү дейт, мен Бишкекти көрө элекмин дейт да. Мен айылдан эле бияка Москвага келгем дейт да. Бишкекти көрө элекмин, бирок көргүм келет дейт. Бирок мен өзүмдү Кыргызстанда таба алам деп ойлобойм дейт да. Ушул жерге көнүп калдым, 4 балалуу болдум дейт да. Балдарым Кыргызстанды көрө элек деп атат да. Бул абдан кайгылуу нерсе. Мына өз убагында Алмазбек Атамбаев чыгып алып мактанды эле да. Миллион Орусиядан миллион эмигрантка жумуш таап бердим депчи. Ыйлай турган, ызалана турган нерсе үчүн президент чыгып туруп мактанып атат да. Сен ошол жерде бетиңди тытыш керексиң да. Биздин 20 кызыбыз, жигитибиз, балдарыбыз башка мамлекетте кул болуп иштеп жүрөт депчи. Кул балким грубо болуп калат. Башка мамлекетте иштеп жүрөт. Башка мамлекетке пайда алып келип жүрөт. Кыргызстанга пайда алып келбей, башка мамлекетке пайда алып келип жүрөт депчи. Сен ыйлаш керексиң да. Бул болсо мактанып атат да. Миллион ушинтип мен жумуш таап бердим депчи. Бүгүнкү күндө бул проблеманы кантип чечсек болот?
эгерде биздин Министерство иностранных дел, эгерде биздин президент кандай бир өкүм берип, биздин посолдорго, биздин элчилерге, Южный Корея менен, Европа мамлекеттери менен, же Канада, Америка менен жакшы мамиле түзүп туруп, ушул биздин эмигранттар, бизде иштей турган, жакшы иштеген жарандарыбыз бар. Эгерде силер менен жакшы мамиледе болсок, эми ачык айкын эле айтыш керек да. Мен оюм боюнчачы. Орусиядан бизге угроза келип атат. Орусия бизди оккупация кылайын деп атат. Силер бизге жардам берсеңер, биз эгемендүү болуп калабыз. Ошону каалайсыңарбы? Батыш мамлекеттер каалайбыз деп эле айтат болуш керек. Анда кааласаңар келгиле жакшы мамиле түзөлү, биздин жарандарга жеңилдик берип, ушул Чехия, Швеция, Германия, кайсы мамлекеттер бар, бизге ошол заводдордо, фабрикаларда легально бизге иностранный квота бергиле деп, биздин мамлекетке. Кылса болот деп ойлойм да, бүгүнкү күндө. Биздин посолдор, элчилерибиз, менин оюм боюнча жакшы иш алып барган жок да. Ошол эгерде биздин бүгүнкү күнү көбөйүп баратат, менин эле досторум иштейт, Германияда иштейт дос балдарым, Швецияда иштейт, Чехияда иштеген балдар бар, Чехияда окуп аткан инелерим бар, бесплатно. Бүгүнкү күндө бесплатно окуйт. Эмне үчүн биз бир гана Россияда эле карап калганбыз да. Японияда окуп аткан балдар бар, гранттар бар экен да. Мына Америкага спортсмен болсоң, бізде күреш менен машыккан жаш балдар көп. Эгерде сен спортсмен болсоң, грант түрүндө сен американский колледждерге, университеттерге поступать этсең болот экен. Сага стипендия 70 000, 80 000 доллар бир жылда стипендия төлөп берет да. Сен бесплатно окуйсуң, сага стипендия төлөп берет. Сен ошол жерден квартира аласыңбы, үйгө чыгасыңбы, арендовать этесиңби, ал уже өзүң ишиң да. Болот. Возможностьтар бар, бирок ошону кыла турган бүгүнкү күндө учур келди го деп ойлоп атам да. Эмне дегенде азыр эгерде азыр биз Орусиядан алыстабасак, эртеңки күнү азыр Украинада болуп аткан нерсе бизге да келет. Бул мен 100% өзүмдүн мнениям да ушундай. Ошол жактан мен абдан чоң угрозаны көрүп атам. Кээ бирлер бизди Кытай менен коркутат. Мына Кытай, Орусия менен болбосок Кытай басып алат. Кытай бүгүнкү күнү биз карасак, биз менен эч кандай спорный территориябыз жок. Тажиктер менен спорный территориясы жок, чечилген. Биз менен Акаев болгондо эле чечилген. Казактар менен чечилген. Бүгүнкү күндө Кытайдын өзүнүн проблемалары бар. Ал Индияда, Индия менен спорный территориясы бар. Ал Тайвань менен спорный территориялары бар. Тайваньды басып алгысы келип атат. Биз менен болсо, бизде эгемендүү болсун деп, Орусиянын составына кирбесин деп, бүгүнкү күндө один пояс, один путь деп жанагы проектти берип атат бизге. Кытай, Кыргызстан, Узбекистан. Биздин товарлар Орусия аркылуу эмес, биз эмне үчүн Орусияга көз карандыбыз? Биздин товарларыбыз Орусия аркылуу кетет да. Азыр ошол проект ишке ашып калса, биз өзүнүн товарларыбызды Орусия аркылуу эмес, Өзбекстан аркылуу Европага, башка мамлекеттерге жеткизсек болот да. Проекттер көп. Ошону бүгүнкү күндө жасаш керек, иштеш керек. Мына ушул окуяларда Орусиянын агрессиясында дейбизби, мындай бир кишиге эбегейсиз бир бийликти берип койгондун кесепети эмеспи бул? Башкаруу системасында диктатура, да, имеете в виду? Менин оюм боюнча, бул адан эмес, бул тарыхтан бери келаткан нерсе деп ойлойм. Мен дагы бир жолу айтам, бул мындай националистический призыв эмес. Мен тарыхта болгон нерсени айтып атам да. Тарыхтан биз мына эки мамлекетти салыштыралы бүгүнкү күндө. Өз убагында тарыхта карасак, Швеция менен Орусия урушкан.
Швеция менен Орусия урушканда Орусия Швецияны утуп коет. Швеция артка качып туруп, жана өз мамлекети менен жашап калат. Орусия болсо агрессивдүү түрдө башка мамлекеттерди поглощать этип баштайт да, басып баштайт. Баскындык политикасы бар да булардачы. Бул токтогон эмес да. Бүгүнкү күнү канча уже 200 жыл өтсө деле, бүгүнкү күнү бул баскындык саясатты токтобой жатат да. Бүгүнкү күнү Швецияны карасак, Швеция деле ошол убакта ушул баскындык саясаты бар болчу. Бирок жанагындай Орусиядан таяк жегенден кийин бул количество эмес, качествого өтөт да. Сан эмес, сапатына өтөт. Келгиле биз башка чоң жерлерди басып албай, өзүбүздүн мамлекетибиздин ичиндеги ушул жашоо даражасын көтөрөлү, жизненный уровень, өзүбүзгө мындай эмне кылсак болот деп туруп, булар Швециянын ичиндеги проблемаларын решать этип кеткен да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Швеция кандай деңгээлде турат, Орусия кандай деңгээлге түшүп калды. Орусия болсо ичиндеги проблемаларын решать этпей, бир гана агрессивдүү политика. Биякты басып керек, биякты басып керек. Биз мындайбыз, биз тигиндейбиз, биз кыйынбыз, биз чоңбуз, биз күчтүүбүз деп туруп, бүгүнкү күнү Орусия мен тарыхты абдан жакшы көрөм мектептен бери. Бүгүнкү күнү Орусияда мындай эки жол менен барат, тарыхчылары. Бир жолу болсо бул официальный тарыхты признавать этет. Бирок өздөрүн империябыз, биз ушундай, мы великий народ, великая раса деп туруп, өзүн мындай возвышать этет да. Экинчиси болсо адан да кардинальный, радикальный. Булар эч кандай алтын ордо болгон эмес, бизди монголдор баскан эмес, татарлар баскан эмес, көчмөн элдер бизди баскан эмес. Жанагы Тартария деген карталарды бир убакта мен чыгарып элге тааныштырып келгем. Бул Тартария деген бул канчадан бери келген Орусиянын басып алган жерлери деп келет да. Бирок ошол шаарлардын аттарын окусаң, жалаң түрк тилинде да. Алтын балык түрк тилинде, бир да орус тилинде шаар жок да. Тартариянын ичиндечи. Күлкүң келет да. Булар кайдагы бир биз Ориондон түшкөнбүз, биз арий элдерибиз деп өздөрүнүн мындай крайний национализм болуп кеткендер бар. Ушундай крайний национализм болуп туруп динден да чыгып кеткендер бар. Бүгүнкү күндө азыр абдан мода болуп кетти. Биз күнгө сыйынабыз деп кресттерин алып салып, кайдагы бир амулеттерди коюп алган. Мындай из крайности в крайности болуп атат. Бирок эки жагы тең бүгүнкү күнү бул бизге абдан проблема жарата турган тарыхчылар да. Эмне дегенде булар келгиле отуралы бир стөлгө. Тарых адилеттүүлүгүнө келели. Силер айтып атасыңар, биз СССРдин наследниги болобуз, кандай мурасчу, да? Мураскор болобуз дегенде биз айтабыз, мейли СССР убагында бизде канча киши кырылды. Биз ушул Николай II ушул ак падышанын наследниги болобуз дейт. Мейли мындай кыргыздардын геноциди болду. Кыргыздарды геноцид десең, орустар кандайча геноцид дейт да. Эми тарыхта кыргын деген жана кайсы сөз эле азыр эсте албай жатам. Үркүн. Үркүн деген жөн ойлоп табылган сөз да. Үркүн эмес, бизде эмне үчүн ушул үркүн деген сөздү киргизген? Эмне дегенде, биздеги ошол бийликте тургандар Орусиянын саясатынан коркуп, геноцид деген нерсени айткандан коркуп, бүгүнкү күндө үркүн деген сөздү киргизип койгон да. Эгерде биз менин позициям мондай да, келгиле мына тарыхый адилеттүүлүккө келели, бүт нерсени өз аты менен айталы. Биз силерди жаман калк деген жокпуз, жаман эл деп күнөөлөгөн жокпуз. Ушул болгон нерсени болду дейли, жаңы баракчаны ачалы, жаңы мамиле түзүп баштайлы. Силер биз жака оккупация кылбайсыңар, бизге кол салбайсыңар, жакшы мамиледе калалы, жакшы мамиледе бололу. Эгерде ошондой Путиндин ордуна жаңы падыша келсе, мен Россияга эч кандай немем жок да, претензиям жок да.
А бүгүнкү күнү болуп аткан агрессивдүү политикасы бул тарыхтан башталып атат да булардынчы. Келип туруп Украина деген эли жок болчу дейт да. Украинанын жери жок болчу, Ленин берген дейт. Мен бүгүнкү күндө мына өзүм баракчама чыгаргам 3 картаны. 3 картаны. Бул СССР жок убагында 3 картада Украина деп жазылып турат да. СССР жок ошо. СССР жок. Кайдагы бир Ленин ойлоп тапкан деп бүгүнкү күндө айтып атышат да. Ошол эле казактар боюнча Европа тарыхчылары тарткан ушундай сапар кылып жүргөн тарыхчылары өз убагында 18-кылымда, 17-кылымда тарткан карталар бар. Ошол карталарда казактын жерлери көрүнүп турат, кыргыздын жерлери көрүнүп турат. Европада ошондой карталар бар да бүгүнкү күндө. Мына көбүнчө кыргыздар билбейт, мен архивтерди карап жүрүп, кыргыздар жөнүндө Британиядагы дүйнө жүзүндөгү эң биринчи энциклопедия Британика деген. Британикада кыргыздар жөнүндө жазылган. Кыргыздар билбейт аны. Мен ошону айтып чыксам, койчу кандай болуш мүмкүн, бул кайсы кыргыздар дейт. Сен, мен, биз жакта жүргөн ушул эле кыргыздар. Көп нерсе бар да, эгерде биз Европанын архивтерин карасак, бизде аны эми бүгүнкү күндө изилдей турган кишилер барбы, жокпу билбейм. Биз колдон келишинче мынтип кичинеден карап, ошол карталарды чыгарып элге жеткизгенге аракет кылып жүрөбүз да. Эгерде антпесек, бүгүнкү күндө ушул эле биринчи каналдан жана Россия каналдан, Орусиянын каналдары аркылуу биздин элди гипноз кылып атат да буларчы. Силер караңгычылыкта болгонсуңар, силерде эч кандай мамлекетиңер жок болгон. Силер талаада эле жүргөнсүңөр. Биз силерге келдик, билим алып келдик, тигинтик, минтик депчи. Бүгүнкү күндө биз окуп аткан тарых мектепте бул бизге ушул Орусия баскынчылык менен келип туруп, бизге баш көтөрбөсүн деп туруп, биздин рухту, духту өлтүрө турган тарыхты жазып туруп, биздин элге берген да. Биздин эл болсо, ошону чайнап жутуп алып туруп, биз ушундай караңгы эл болчук, анан кийин силер бизге ушундай цивилизацияны алып келдиңер деп ойлоп жүрөт да. Аларга чейин эле жакшы жашап атканбыз биз. Аларга чейин эле цивилизация болгон. Бирок ар бир цивилизациянын өзүнүн деңгээли бар да. Орустар бизге келбесе, биз караңгыда бир калып кала тургандай ушундай сүйлөшөт да. Бир туугандар андай эмес. Бул прогресс токтобойт бул. Ошол. Жанатан бери эле Орусиянын бизге терс жактарын, жаман жактарын айтып атабыз да, мындай. Жакшы жактары деле болсо керек. Орусия менен бизге тийгизген жакшы жактары, жакшы таасирлери балким. Жакшы жактары бар. Жакшы жактарын ошолорду да айта кетиңиз. Жакшы жактары жок деп айтып койсом, абдан мындай адилетсиздик болуп калат да. Жакшы жактары бар. Бирок мен кээ бир нерселерди айткандан корком. Мен өзүмдүн позициямды айтып баштасам эле бардыгы националист дейт да. Мен националист эмесмин. Мен ушул тарыхта болгон нерсеге таянып айтып жүрөм да дайым. Анан кийин эми бул менин жеке позициям ушундай. Жеке пикир. Жеке пикирим, жеке позициям ушундай. Мына бүгүнкү күнү ушул биз мага эң жакпаганы бүгүнкү күнү эгерде бир майда конфликт чыгып кетсе, орус элдери мына биз силерге завод салып бердик, биз силерге шаар салып бердик, биз минтик, биз тигинтик деп бизге догурунат да. Ошонусу абдан жакпайт да. Ооба кылып бердиңер. Бирок анын ордуна эмнени алдыңар? Ошол жактарын неге айтпайсыңар? Мына Майлуусуда урановый хвостохранилище бар. Канча тонна уран чыгарып кеттиңер Кыргызстандан. СССР убагында канча тонна алтын чыгарып кеттиңер, күмүш, сымап, эмне гана чыгарган жоксуңар. Анан мындай бекер бизге бир нерсени берип койгондой айткан абдан туура эмес да. Мен ошондой нерселерди айтып аткан адамдарга айтам да, бир аз адилеттүү болгула депчи, бир тарапты эле айтпай. Мен деле адилеттүү болоюн. Ооба. Мына бүгүнкү күндө салынган мектептер, салынган университеттер, салынган үйлөрдө жашап жүрөбүз. Ошол Орусиянын оккупациясында болуп турган убакта салынган нерселер, ооба.
аны жок деп айтып койсом анда мен туура эмес болуп калат го дейм. Ошого жакшыраак жагында. Ооба, жакшыраак жагы ошол. Мына биз азыр жашап аткан шаар, бирок мен айтып атпайм, буну булар туура эмес позиция менен айтат да. Биз силерге кылып бердик, силер бизден тонна уран чыгарып кеттиңер. Ошол уран аркылуу силер азыр Европа, НАТОны коркутуп отурасыңар, ядерный бомбабыз бар деп. Толтура хвоста хранилище. Мен азыр точный цифраны айта албайм, бул бир гана майлус эмес. Азыр эсимде жок, жалган айтып аламы деп коркуп атам. Интернетке кирсе, любой адам аны көрсө болот да. Бизден СССРге бизге калган наследство, мындай мурасы абдан оор. Бүгүнкү күнү ошол эле Казакстанда жанагы атомный бомбаны неме кылган, жардырган жерлер бар. Ошол жерде жашаган элдер кандай орукчан элдер болгон. Абдан мындай оор наследство калтырган да, оор мурас калтырып кеткен да бизгечи. Жакшы жактары бар, жаман жактары көбүрөөк да бүгүнкү күндө. Бирок булар бизге айтып келгенде ошол эле депутаттары трибунадан чыгып алып, бизге ошол өздөрү жагын эле айтат да. Мына биз силерге минтик, биз силерге тигинтик, силер болсо минтип атасыңар, туура эмес кылып атасыңар депчи. Силер деле айткыла да, биз силерден мынча тонна алтын чыгарып кеттик, мынча тонна сымап чыгарып кеттик, мынча тонна уран чыгарып кеттик. Силер бизди тонодуңар өз убагында. Болгон иш болгон да. Ошо. Чоң рахмат Алмаз мырза. Бүгүн аябай кызыктуу өз пикириңизди, өз позицияңызды билдирип, жакшы маек куруп бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Силерге да рахмат. Ушундай платформа түзүп бергениңерге. Дагы бир жолу айтып кетейин, мен националист эмесмин. Мен орус досторум көп. Мен чоңойгон жерде мен 92-жылы Бишкекке көчүп келгенде бизде бир двордун ичинде 5 эле мындай кыргыз, орус эмес 5 эле үй бүлө бар болчу да. 5 эле үй бүлө. Калган баары орус болчу. Ошолор менен чоңойгонбуз жакшынакай эле. Урушпай, талашпай эле. Бирок бүгүнкү күнү ушул айтып атпаймынбы? Кремлдин агрессивдүү политикасын ушул телевизор аркылуу биздин элге, ушул эле Кыргызстанда жашаган орус элдерине булар таратып, бүгүнкү күндөгү ар кандай конфликттер чыгып кетиши мүмкүн да. Мен ошого абдан каршымын.